аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман. Эл собол программасы өз эфирин баштайт. Бүгүн биз ата менен баланын мамилеси тууралуу сүйлөшөлү деп атабыз. Ал үчүн студияга ислам укугу боюнча адис жана Кыргызстан ислам фондунун директору Денис Пушкинди чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Рахмат. Алгач айтып берсеңиз, эмне үчүн азыр мындай ата бала мамилеси маанилүү болуп калды? Көбүнчө кайсыл жерден каталар, мындай туура эместиктер орун алып атат деп ойлойсуз? Аябай жакшы суроо. Ошол эң негизи бүгүнкү көйгөйлүү маселедин бири бул ошол балдарга жана кыздарга ошол негизи туура тарбия берүү. Себеби көрүп атабыз, эгер биз ата болуп туруп, эне болуп туруп балдарыбызга көңүл бурбасак, жыйынтыгы анча жакшы болбой калат. Ошондуктан биз балдарыбызга канча көбүрөөк көңүл бурган болсок, ошончо жыйынтык да жакшы болот да. Себеби бүгүнкү күндө көрүп атабыз, ошол ата эне иштеп, жумушта көп болуп, анан балдарыбыз мындай предоставлены самим себе дегендечи, өзү менен өзү болуп, мисалы үчүн достор менен мектепте же ошол көчөдө достор менен жүрүп туруп, ата энени көрбөй туруп, ата энеден мындай туура насаат сөздөрдөн укпай коюп, мисалы үчүн жаман жактарга кетип аткандарды көрүп атабыз. Ошондуктан бул өтө чоң маселе, көйгөйлүү маселе. Анан дагы бир маселеси ошол бүгүнкү күндө бул телефон. Телефондордо, мисалы үчүн кичинекей балдарды ала турган болсок, көп убакыт ошол телефондордо отурушат. Анан ата эне мисалы үчүн өзү мындай өзү менен болуп туруп, телефон берип туруп, балдарга көңүл бурбай, тарбия иштер такыр калып калыптыр. Ошондуктан бул өтө чоң маселе. Себеби бул негизи биздин келечегибиз балдарыбыз. Анан балдарыбызга биз көңүл бурбасак, албетте биз мындай жакшы жыйынтык албай калабыз. Жанында болуу дегенде сиз физикалык жактан гана эмес, мындай психологиялык жактан, бир руханий жактан болгон жакындык, мисалы, убакытты туура өткөзүү боюнча айтып жатат окшойсуз. Албетте, себеби мисалы үчүн биз жумуштан келгенден кийин да балдар менен көп убакыт өткөзбөйбүз. Алар телефондо болуп, сен өзүң телефондо отурсаң, мындай мамиле, диалог жок болуп калат да. Ошондуктан балдарыбыз менен кадимкидей эле отуруп, чай ичип, сүйлөшүп, бир нерсени айтып берип, алардан да ой пикирлерди сурап, ошол күн кантип өттү, кандай жакшы нерселер болду деп, ушундай маектер сөзсүз болуш керек да. Ошол туура, мисалы, бир күндө туура сүйлөшүү же туура күндү уюштурууда кандай кеңештерди айтат элеңиз? Мындай кантип сапаттуу ушул учурду өткөрсө болот? Мисалы үчүн мен көп жерлерде айтып атам, ар бир үй бүлөдө өзүнүн мындай үй бүлөнүн ичинде традициялар болуш керек. Мисалы үчүн бир жакшы нерсе бул күн сайын кечинде кадимкидей эле балдар менен китеп окуу маселеси. Мейли 15 мүнөт болобу, 20 мүнөт болобу, бирок ата эне чогуу балдар менен отуруп, ар бири өзүнө жаккан китептерди алат, анан 15-20 мүнөт окушат. Анан окугандан кийин ар бирөөгө сөз бериш керек. Мисалы үчүн ошол китептен эмне алды, кандай кызыктуу эмелер болду, кандай сабак алдың, кадимкидей талкуу. Талкуулагандан кийин сөзсүз мындай жакшынакай таттуулар менен чай ичип, мындай 1 саат өткөзүш керек. Жок дегенде. Анан мисалы үчүн бул күндө боло турган болсо, биринчиден балдардын китепке болгон сүйүүсү артат. Экинчиден ошол мындай үй бүлөдө мындай жылуу мамиле пайда болуп калат.
анан күндө аткара турган болсок, бул мындай көп жакшы натыйжаларды берет. Анан мисалы үчүн дем алыш күнү жок дегенде жума сайын, жумасына бир жолу кадимкидей балдар менен бир кино же ошол бир мультфильм көрөм. Чогуу үй бүлөдөчү. Бирок ага чейин жакшынакай мультфильм же жакшынакай кинону тандаш керек. Мындай пайдасы көп боло турган мультфильмди же кинону көрүп туруп, анан кадимкидей кинодон кийин кайра мындай талкуулаш керек да. Ошонучу кандай сабактарды алдык, кайсы мисалы үчүн тиги герой жакшы болду, кайсы жаман болду, эмнеге жакшы, эмнеге жаман, кандай мындай сапаттарга ээ болушкан булар, мындай талкуу кылып туруп, анан талкуудан кийин сөзсүз кайра мындай таттуу менен чай ичип, мындай жакшынакай традицияларды үй бүлөгө киргизиш керек да. Ушул жакшы адаттарды айтып атканда дайыма ата эне чогуу дегенди айтып атасыз. Бизде мисалы китеп окуу, балдарга китеп окуткусу баары бир ата эненики келет. Анан китеп окугула деп аларга ошол саатты бөлүп берет, ошол учурду коет да. Демек бул учурда ата эне өзү дагы окуганы маанилүү экен да. Албетте ошол нерселерди чогуу кылыш керек. Себеби биз тарбия мындай иштейт да. Балдарды бизди көрүп туруп чоңойот. Бизди көрүп туруп тарбиялат. Бул биздин кээде биздин сөздөрдөн эмес, биздин иш аракеттерден көбүрөөк дагы таасирленип, дагы көбүрөөк сабак алышат. Ошондуктан бул нерселерди чогуу кылган болсок, натыйжасы дагы жакшыраак болот. Негизи жалпы балдар үчүн бул кыз болобу, бала болобу жалпы кеңештер болду. Эми ушул үйдөгү эркек бала үчүн ата ортосундагы мамиле кандай болуш керек, ал эмне үчүн маанилүү экенин айта кетсеңиз. Бул өтө маанилүү, себеби мисалы үчүн ата бере турган тарбияны эч качан мисалы үчүн аял бере албайт да. Себеби ата көрсөткөн нерселер булар башка. Ата эмнени көрсөтүш керек? Ошол жоопкерчиликтүү көрсөтүш керек, так болгону көрсөтүш керек, жумушта кандай болгону көрсөтүш керек, адамдар менен кантип сүйлөшүш керек деп ошол балага үйрөтүш керек. Бул кандай болот? Ошол ата кээ бир мындай кездерде баланы өзү менен чогуу алып жүрсө жакшы болот. Мисалы үчүн жумасына жок дегенде бир күнү аны жумушка алып барып, бир жерге отургузуп, ошол жумуштун процессти бул киши көрсө, бала көрсө, атам кантип иштеп атат, адамдар менен кантип мамиле кылып атат, анан дагы бир маанилүү встречалар мисалы үчүн болсо, баланы да ошол жерге алып барып отурсун, жөн эле тынч отуруп, бирок ошол нерсени көрүп туруп, бул чоң сабактарды алат да. Бул жерде мисалы ата отургузуп алып балага акыл насааттарды айтуу эмес, аны көрсөтүп, мындай үлгү көрсөтүү деген идея көбүрөөк. Ооба. Себеби бир кишинин бир чоң педагог бар эле. Ошонун сөзү бар да. Орусча айтканда, дети не учатся жить, дети живут. Да, то есть балдар ошол жашаганды үйрөнбөй эле, балдар жашап атат да, алар моментте жашап атат. Ошондуктан биз көбүрөөк ошол балдар менен убакыт өткөзүп, насаатты, сиз айткан насаатты айтпай эле, ошол кантип жашаганды көрсөтүшүбүз керек. Демек эркек балдар ошо эң биринчи жоопкерчиликти үйрөнөт деп айтып атпайсызбы? Ошо ата болуу жоопкерчилиги кандай экенин түшүндүрө кетсеңиз. Жоопкерчилиги ошол так болуу, айткан сөздөргө так болуу, ошол айтылган сөздөрдү аткаруу, анан жумушта мисалы үчүн иштеп ошол тиги үй бүлөнү багуу маселеси бар, ошол акчаны табуу, анан үй бүлөнү багуу таза адал жолу менен ошол баарын көрсөтүп туруп, анан ошол активдүү болуу, мисалы үчүн азыркы кезде жаштардын эң мындай чоң көйгөй маселеси бул жалкоолук. Анан ошол ата өзү жалкоолонбой, мындай тартиби менен, кадимкидей мындай күнүмдүк план менен жүрө турган болсо, ошонун баарын үйрөтүш керек, ошонун баарын көрсөтүш керек.
жана өзгөчө эркек балдар ошо атадан гана өрнөк алчу нерселер бар экенин санап өтпөдүңүзбү? Ушул жерде негизи бизде көпчүлүк аталар ошол сырткы жумуштарга көбүрөөк каржы табууга басымды коюп, мындай бала тарбиясы, баланы өстүрүүгө энелерди жана жалгыз коюшат да. Ушул учурду бул эмнеси менен өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн? Анан кантип жөнгө салса болот деп ойлойсуз? Бул эки башка роль. Мисалы үчүн аял балага башка нерселерди үйрөтөт. Ошол мээримдүү кандай болуш керек, сүйүү, ошол сыяктуу нерселерди. Ата болсо ошол башка нерселерди көрсөтүш керек. Ошондуктан апанын да ролу чоң, анан эркектин да ролу чоң. Анан бизден ошол эң чоң мындай туура эмес түшүнүктөр бул баардыгын аялына таштоо. Баарын таштап салат, ошол келинчегим тарбия алсын деп мындай туура эмес подход кылышат да. Ошондуктан бул экөө бөлүшүп алып, экөө тең албетте тарбия иштерде мындай салым кошуш керек. Анан мисалы үчүн ата кээде ошол баланы алып, мындай бир жерге барып, мисалы үчүн кафеге барып, же бир кофейняга барып, ошол жерде чай, кофе ичип, кадимкидей бала менен сүйлөш керек. Мындай как взрослый люди, мындай чоң болгондой эле, мындай балага бир нерсени, кызыктуу нерселерди айтып берип, өзүнүн жашоонда болгон тажрыйбаларды айтып берип, мисалы үчүн баланы угуп, мындай жакшы мамилени түзгөнгө аракет кылыш керек. Себеби бизде Союздун доорунда мындай болуп калабы, бизде мындай балдар менен дос катары мамиле жок болуп калган да. Ошондуктан бул доверие деп коет го, ишенич. Баланын мындай довериясы же мындай бир дистанциясы пайда боло турган болсо, албетте ал өзүндө болгон сыры менен, өзү болгон кандайдыр бир көйгөй маселе менен сени менен бөлүшпөйт да. Ошондуктан ошол кээде ошондой барып сүйлөшүп, себеби кандайдыр бир проблема болсо, көйгөй болсо, эң биринчи киши ошол ата болуш керек да. Бала кимге айтат ошол нерселердичи? Ошондо сен өзүнүн тажрыйбасы менен туура багытты берип, туура кеңештерди берсең болот да. Ушул сиз айткандай ишенимине кирип, аны менен дос катары мамиледе болуш үчүн аракетти качантан башташ керек? Анан кандай кылганда бала ушул мамиледе болот? Албетте ошол бала тарбия бул өтө чоң процесс. Бул кичинекей кезден эле башталат. Кичинекей кезден эле, мисалы үчүн кээде эне же кээде ата ушундай жакшынакай кечинде, мисалы үчүн биз жомокторду окуп атпайбызбы? Бирок мындай жакшынакай жомок болобу, же ошол пайгамбарлардын өмүр баяны болобу, же сахабалардын жашоосунан окуялар болобу, атайын жаш балдарга аябай көп китептер бар. Ошолордон эле окуп, мисалы үчүн 10-15 мүнөт жатарда жакшынакай түшүнүктөрдү берип, жакшы адамдар кандай жакшы сапаттарга ээ болуш керек деп ошол окуялардан айтып берип, ошол кичинекей кезден эле башталат. Себеби уже балдар кадимкидей ошол нерсени күтүп баштайт да. Атам же энем качан келет, бизге ошол жакшынакай окуяларды айтып берет деп. Анан негизи мындай үй бүлө менен чогуу биргеликте жок дегенде жумасына бир жолу, мисалы үчүн паркка чыгып же бир кафеге барып, чогуу тамактанып, ушундай да адаттар болуш керек. Себеби канчалаган биз балдар менен көбүрөөк мамиле түзгөн болсок, көбүрөөк мындай жакшынакай убакыт өткөзгөн болсок, албетте ошого жараша биздин балдарыбыз да бизге жакыныраак болот да. Жана чоң адамдай болуп сүйлөшүү жөнүндө жакшы айтып калдыңыз. Ушул мындай бизде көп аталар азыр кичинекей эч нерсени түшүнбөйт, кийин ал чоңойгондо мен тарбиямды баштайм, чоңойгондо биз сүйлөшүп баштайбыз деп ойлошу мүмкүн да. Ошол аталарга кандай кеңеш бересиз? Булар чындап эле чоң адамдай сүйлөшүш үчүн мындай кантип башташ керек? Кадимкидей эле негизи педагогика жагынан взросление деген түшүнүк бар. Взросление деген сөз уже бул 5-6 жашта башталат да, балдардыкычы. Именно ошол кезде 5-6 жашта бала мындай чоң болгусу келет да.
мындай самостоятельно ясам, мен өзүм кыла алам, мен өзүм эмете алам депчи. Чындап айтканда ошол кезден эле уже бала менен кадимкидей чоң киши менен катары иштөөсө болот. Ооба, сен уже чоңоюп калдың, сен уже мындай мага жардамчы болуп калдың, сен мындай кээ бир нерселерди өзүң деле аткара берсең болот экен деп ушундай эме мотивация берип коюш керек да балагачы. Ошол кичинекей эле кезден баштап, 5-6 жаштан баштап балага кадимкидей мындай чоң кишиге сыяктуу мамиле кылып туруп, бирок чоң кишиге дегендей мындай өтө оор жүктөрдү жүктөбөй эле, бирок тескерисинче ушундай буга ишенич көрсөтүп, сен кыла аласың, мен сага ишенем, сен чоңоюп калдың, кээ бир нерседи өзүң кыла алсаң болот, сен менин жардамчысың деген жакшынакай сөздөр менен, маектер менен ошол ишеничти көрсөтүп коюш керек. Мисалы кээ бир ата энелер эгер ушул аталар убакытты өткөрбөйгөн болсо, мисалы азыр аны апасы чоңойтот, анан мен кийинчерээк менин ролум башталат деп күтүп аткан болсо, сиз айткан жана ишеним, достук мамиле буларда орун албай калды да. Ушул учурда кантип бул ишенимге кирип, достук мамилени жандандырыш үчүн эмне кылса болот? Канча кечирээк болсо, ошончо кыйыныраак болот да. Ошондуктан ошол убакытты өткөзбөй эле өз убагында баар нерселерди кылганга аракет кылыш керек. Бирок кээде ошондой болуп калат, ата ошол убакытты өткөзгөн болсо, азыр деле кеч эмес. Деле кеч эмес. Муну кантип эме кылыш керек? Ошол мен айткандай баланы алып туруп, кел бир чогуу тамактаналы, кафеге барып, анан ошол жерде разговор по душам дейт го. Мындай чын жүрөгү менен душевный разговор, душевный маек түзүш керек да. Кадимкидей эмне бул эмне менен башталат? Ата өзүндө болгон мындай ички сезимдерди балага айтыш керек да. Мисалы үчүн, балам, мен сага ошол чын айтайын, сени аябай жакшы көрөм, чындап айтканда сага мындай көп убакытты бөлө албай калдым, жумуш көп болуп же башка шарттар менен, ошондуктан сен мени кечирип кой, сенден чын жүрөктөн кечирим сурайм. Бирок мындан ары кел экөөбүз мындай кээде ошондой чогуу убакытты өткөзөлү, чогуу сүйлөшөлү, анан ошол нерселерди мисалы үчүн дагы бир адатка айланса болот. Кадимкидей бала менен жумасына бир жолу, бул уже мисалы үчүн семейный эмелер бар, жума сайын үй бүлө менен, анан жума сайын бир жолу бала менен эле. Анан мисалы үчүн үй бүлөдө 3-4 бала болсо, кээ бир балдар менен мындай индивидуальный, жеке-жеке эмечи керек да. Мисалы үчүн бир күнү 1 саат, жарым саат бир балага бөлүп туруп, ошол баланы кадимкидей кел чогуу бир жерге барып келели деп барып туруп, анан ошол жерде кадимкидей разговор по душам, мындай ушундай маектерди түзүш керек. Анан ошол терапияны ар бир бала менен аткарыш керек да. Бул жерде ар бир балага өзүнчө көңүл буруу, өзүнчө сүйлөшүү, мисалы эркек балдар болсо, булардын баары эркек үчөө менен сүйлөшсөм болот деген анча жарабай калат. Ооба, себеби мындай болуп калат да. Биз кээде жалпы мамиле түзгөндө кээ бир балдардыкы ичинде мындай ой калып калышы мүмкүн. Кичинекей балага көбүрөөк маани берип атат, мындай көбүрөөк убакыт бөлүп атат деген сезимдер болуш керек да. Ошол сезим болбош үчүн ар бир балага өзүнүн эме менен убакыт бөлүш керек да. Сиз айткандай бизде кээ бир аталар мындай бала менен ушундай достук мамиледе болгондо аларга таасири азайып калгандай, андан кийин мындай ата деген башка болуш керек, бала деген бир ойлор бар да. Ушул ойдон чыгыш үчүн алар кантип мындай коркпой эле коюш керек да? Коркуу эмес, сүйүү болуш керек. Сүйүү. Эгер чындап ата баланы сүйгөн болсо, жана бала атаны сүйө турган болсо, бул мисалы үчүн эмеге эч качан, мамилеге эч качан таасир тийбейт да. Мисалы үчүн авторитет түшөт же укпай калат деген бул туура эмес түшүнүктөр. Себеби бала жакшы көргөн
эгер атаны мисалы үчүн жакшы көрө турган болсо, ал албетте ошол атанды эч качан капа кылбайын, мен аны жакшы көрөм, ошон үчүн атанды капа кыла турган нерселерден алыс болоюн деп түшүнүк болот да балада. Аталар ушу балдар менен мамиле куруп атканда эң негизги мындай эмнелерге көңүл буруш керек? Эң негизги бул менин оюмча бул ички дүйнөгө көңүл буруш керек. Ошол балага иманды үйрөтүш керек. Ошол Аллах бар экендигин көрсөтүш керек. Себеби мисалы үчүн ошол нерселерди биз үйрөткөн болсок, ошол эмелер педагогдор айтат, баланын тарбиясы 15 жашка чейин эле. Эгер 15 жашка чейин ошол баардык нерселерди жетишкен болсоң, бере турган болсоң, жетиштиң дейт да. 15 жаштан кийин уже кыйыныраак болот дейт да. Себеби 15 жашта бала эмне уже үйдө үй бүлө менен, ата эне менен азыраак убакыт өткөзүп баштайт. Себеби көбүрөөк достор менен көчөдө болуп калат. Ошол кезге чейин балага Кудай бар экен үйрөтүп коюш керек. Кудай сени көрүп турат. Ошол нерсени берип коюш керек да. Себеби ал көчөдө болсо, алыс жерде боло турган болсо, мени Кудай көрүп турат, Аллах баардыгын билип турат, мен ошол жакшынакай имандуу бала болушум керек деп жүрө турган болсо, буюрса бул да өтө чоң жетишкендик болот деп ойлойм да. Балага эң мындай ушул сиз айткан 15 жашка чейин мындай кандай ишенимдерди дагы бериш керек деп ойлойсуз? Мисалы психологияда өзүнө ишенген же дагы бир керектүү сапаттарды бир үйрөтүш керек дейт го. Сиздин оюңузча кандай? Албетте ошол нерселерди да үйрөтүш керек, уверенность в себе. Анан мен айтканда бул уже взросление процесс 5-6 жашта баштаганда эле уже мен сага ишенем, сен аткара аласың, сен кыла аласың. Ошол процесс баардык этаптарда болуш керек да. Ошондуктан бул да чоң нерсе. Бала өзүнө ишенген болсо, анан ата эменди көрсөтүп коюш керек балагачы. Мен бармын. Бир нерсе болсо, мен сага дайым жардамга бергенге даярмын. Сен коркпо, алдыга кете бер, өзүңө ишенип, алдыга мындай чоң максаттарды кое бер. Мен болсо, мен дайыма сен мененмин, мен жаныңдамын деген мындай ишенич берип коюш керек да балага. Ата-энелерде мисалы дайыма аны балага көбүрөөк мээрим, сүйүү бергенде өтө жана эркелеп, мисалы жаман сапаттарга өтүп кетпеш үчүн бир ортолукту сакташ үчүн кандай кеңештерди айтасыз? Албетте сөзсүз баланс болуш керек. Балансты кармашыбыз керек. Сиз айткандай өтө мындай баланы мындай коргоп эметкен болсок, бул мындай самостоятельно жашоого эметкенден чыккандан кийин кээ бир нерселерге мындай туруштук бере албай калышы мүмкүн да. Ошондуктан баланс болуп туруп, орто жолду кармап туруп, негизи кызга сүйүүн бериш керек. Балага болсо мындай самостоятельный болгонго көбүрөөк дагы үйрөтүш керек да. Ушу өз алдынча болуу боюнча түшүндүрө кетсеңиз, мисалы кичинекей чагында кантип башташ керек? Жөнөкөй үйдөгү эрежелерден баштап айтып берсеңиз да. Эң негизи бул кичинекей нерселерден башталат. Мисалы үчүн уже 5-6 жашта кадимкидей өзү барып, тиштерди жууп, мындай ошол бул как раз сен уже чоңоюп калдың, ошол нерсени өзүң аткара бересиң деп түшүнүк бергенден кийин ал уже кээ бир нерселерди мындай өзү кылып баштайт. Бул ошол өзүнүн комнатаны жыйнап, тиштерди жууп, эметип, кээде ошол өзүнүн кийимдерди шкафка мындай аккуратный коюп эметкенге бул ошол кичинекей нерселерден башталат. Анан кийин бара уже бул чоңойгон сайын ошол возрастка жараша дагы мындай үйдө болгон жоопкерчиликтерди бере бериш керек да. Мисалы үчүн балким 11-класска чейин бул тамак жасаганды билиш керек, үйдү тазалаганды билиш керек. Ошол нерселерди да билип алса да жакшы болот да.
Демек өз алдынча болуу ушул кичинекей чагында өзүн тейлөөдөн, үй жумуштарын аткаруудан башталыш керек. Анан өз алдынча болууну дагы жана такыр эле көзөмөл жок, эң баш болуп кетишин алдын алыш үчүн да ушул чекти кантип сакташ керек деп ойлойсуз? Баланын жанында дайыма жанында болуш керек. Бул эме дегенде мындай физиологиялык жактан эмес, бирок мындай алыс болсо да, башка жерде болсо да мындай доверительный отношение деп коет го. Мындай доверияны биз түзө алган болсок, бала сөзсүз мисалы үчүн айтат да, ата мен бияктамын, мен бул достор мененмин, мен тренировкага кеттим, тияка кеттим деп постоянно маалыматта болуп турасың да. Анан достор менен да мындай кээде чай ичип коюш керек да. Кел сенин досторду үйүбүзгө чакыралы, конок болуп келип берсин. Анан ошол жерде да балдар менен таанышып, аларга да жакшынакай насаат сөздөрдү айтып, ошол да өтө маанилүү да. Себеби баланын жакшы чөйрө болсо, чөйрө жакшы таасир этет да. Ошон үчүн чөйрөгө көңүл буруп туруп, ата да ошол нерсени өзүн эме моюна алып коюш керек да. Балким ошол жакшы атанын достору болсо, анын жакшынакай балдары болсо, алар менен тааныштырып, бул эмне менен түзүлөт? Семейный отношения, үй бүлөлүк эмелерде. Мисалы үчүн кээ бир сенин жакын болгон достордун балдар же кыздар ошол сенин балдар менен тең боло турган болсо, ошолорго да көбүрөөк көңүл буруп туруп, ошолорду мисалы үчүн конокко чакырып, алардын конокко барып, ошол балдарга площадка түзүп коюш керек да. Чөйрө түзүп коюш керек. Анан ошол жакшы чөйрөдө буюрса бала жакшы чоңойот. Коопсуз дагы да. Ошо негизи мамиле куруп атканда бала менен кандайдыр бир түшүнбөстүктөр, келишпестиктер болуп калса, аны чечүүдө мисалы кандай ыкмаларды колдонууну сунуштайт элеңиз? Мисалы, же туура жазалоо деген кандай болуш керек? Самое эме деп коет да. Самое лучшее наказание — это говорит именно что внутреннее осознание и внутренняя самокритика, которая происходит внутри ребенка. Да? То есть ошол даражага баланы алып келиш керек. Бул кандай болот? Мисалы үчүн бир туура эмес нерсени аткарды. Сен аны мисалы үчүн урушпайсың, жазалабайсың, бирок мен айтасың, бала кел экөөбүз бир эшикке басып келели. Анан бала менен кадимкидей бир паркка барып, мындай гулять эткенде, башында мындай унчукпай койсоң деле, бул эмне сен мени басып туруп, ал уже түшүнүп калды. Эмне үчүн силер чыктыңар? Анан өзүнүн ичинде уже монун баарын эмне переваривать этет да, ойлонупчу. Мен муну туура эмес кылып алдым окшойт деп, анан өзү мындай кыжаалат болуп эметип, бир убакытта бул эмне уже эмеге өзүн түшүнүп калат да. Ката кылып атканынчы. Өзү түшүнгөн эң жакшы нерсе. Анан мисалы үчүн ушундай 10-15 минут берип туруп, ал ойлонуп, эметип, мындай гулять эткенден кийин анан кадимки келип могу жерге бир отуралы. То есть не сверху, снизу, а на одном уровне. Бир мисалы үчүн скамейкага отуруп, же бир ташка отуруп, жерге отуруп, анан нужно начать не с критики его поступка, а со своих внутренних ощущений. И ты ему говоришь, да, сен эмне деп айтасың? Бала, вот мен сени чындап жакшы көрөм. Бирок кээ бир нерселер, мисалы үчүн мага мындай эме жүрөккө өтө катуу тиет. Мисалы үчүн сен апаңа, мен сенин апаңды жакшы көрөм, бирок сен апаңа мындай катуу сөз айткандан кийин айтканда мага мындай жүрөккө мындай эме жаман болот, же ошол кичинекей балага, кичинекей бөбөккө бир нерсе кыла турган болсо, мен силерди баарыңарды жакшы көрөм. Ошон үчүн сен мисалы үчүн өзүң кичинекей братишка мындай туура эмес мамиле кылып алсаң, мен да кыжаалат болуп, мен да жүрөгүм ооруп, ошол нерселерди мага көтөрүш оор болот атат. Ошон үчүн менден сага бир сураныч, сен чоңоюп калдың, сен менин жардамчысың, сен мага ошол нерселерде жардам берип койчу. То есть помоги мне. Каким образом? Не совершая эти действия.
ошол нерселерди аткарбасам, жаман нерселерди, бул мага эң чоң жардам болот да. То есть сквозь призму внутреннего мироощущения. Бул сезимдер менен эмиш керек да, тарбиялаш керек да. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда демек аталарга өзгөчө кайрылып кетсеңиз, өзгөчө балдар менен мамиледе эмнени эске алыш керек дегенди жыйынтыктап коелу. Ушул эң негизги маселе бул балдар менен көбүрөөк убакытты өткөзгөнгө аракет кылыңыздар. Анан биздин аталар неге убакытты азыраак өткөзөт? Себеби булардын түшүнүктө бала менен убакытты өткөзүү бул сөзсүз бала менен болуп туруп, балага бир нерсени айтыш керек, балага бир нерсени үйрөтүш керек деген маани, мындай эме ой болгондон кийин бул кайра ошол нерсени кыйындатат да. Мен айтканым ошол балдарды кээде жумушка алыңыздар. Мисалы үчүн тиги достор менен бир жерге бара турган болсоңор, балдарды да алып алгыла. Анан балдар силер менен болуп туруп, силерди көрүп туруп тарбия алат. Ошондуктан биз балдар менен көбүрөөк убакыт өткөзгөн болсок, жана өзүбүздүн жүрүш туруш менен жакшынакай мисал боло турган болсок, албетте чоң жыйынтыктар чыгат да. Чоң рахмат сизге, убактыңызды бөлүп угармандарга ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз ата бала мамилеси тууралуу сүйлөштүк. Суроолорго Ислам укугу боюнча адис жана Кыргызстан Ислам фондунун директору Деңиз Пушкин жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.